Саламатсыңарбы кыздар болду? Кандайсыңар? Саламатсыз. Саламатчылык. Саламатчылык. Азыр дагы бир мүнөт күтөлү. Эгерде тапшырмаларга алып чыга бергиле, азыр тесттерди талдайбыз. Бизде үйгө тапшырма, тест номер канчанчы берилди эле? Силердин группага. Мурда кысымда 11 болчу, андан кийинкисине 12син берген. 11'di текшербей алгам. 12-нчи, 11 менен 12-ни текшеребиз анда азыр. Текшерүүнү баштай берели, келип кошула турган окуучулар кошуло берет, Күттүк, 5 мүнөт болду. Күткөнүбүзгө баштайлы анда. Тест номер 11'di ачкыла. Дастаркон стол дейт, Дастаркон стол дегенибизде, дастаркон бул столго таандык боло турган болсо, палас болууга таандык. Биринчинин турасы ГС. Экинчиси билимдүү, интеллигенттүү дегенибизде синоним сөздөр берилген. Шыктуу, таланттуу БС тура. Үчүнчүсү кубулуш, торнадо. Кубулуштун бир түрү торнадо боло турган болсо, кубулуштун бир түрү цунами. Турасы бизде БС. Байчечекей, эрте жаз. Байчечекей бул эрте жазга таандык боло турган болсо, кымыз бул жазга таандык. Турасы бизде ГС. Эмнеге дегенибизде, байчечекей эрте жазда чыга турган болсо, кымыз дагы эрте жазда жасала баштайт. Турасы ГС. Гитара, комуз дегенибизде булар түргө кирет, конкреттүү түрлөр. Турасы бизде скрипка, кылкыяк. ВС тура. Алтынчысы канат, үкү топу дегенибизде, тагыраагы канат, үкү топунун бир бөлүгү канат боло турган болсо, тебетейдин бир бөлүгү кундуз. Турасы бизде асы. Ара, аралоо. Аранын негизги милдети аралоо болсо, шыпыргынын негизги милдети тазалоо. Турасы бизде ГС. Жигит, бозой синоним сөздөр берилген. Кыз, селки ВС тура. Кийинкиси жигит, бозой, кыз, селки ВС тура болду. Китеп, бет дегенибизде, китеп бул беттерден турса, литр бул миллилитрлерден турат. Турасы бизде асы. 10-чусу чырак, жарык. Чырактын негизги милдети жарык берүү боло турган болсо, оттун негизги милдети жылуулукту берүү. Турасы бизде ВС. Урушуу, көңүл. Урушуунун натыйжасында көңүл калышы мүмкүн. Кемсинтүүнүн натыйжасында маанайга таасирин берет. Турасы бизде БС, Бишкек. 12 догдур, оорукана. Тагыраагы догдурдун ооруканада боло турган болсо, учкучтун орду учакта. Турасы асы. Көрчүчкан, ийин дегенибизде, көрчүчкандын орду ийинде, кумурсканын орду уюкта. Турасы бизде В. Таза, саман. Самандын негизги милдети тазалоо болсо, жууркан негизги милдети жылуулукту кармоо. Турасы ГС. Радио, телевизор, упа, крем асы тура. Упа дегенибиз бул пудра деген сөз. Жал, чач, бакалоор, мурун ВС тура. Эмнеге дегенибизде, жал менен чач, мисалы жылкыда жал боло турган болсо, адамда чач. Бакалоор, мурун дегенибизде бул экөө тең дем алуу органынын түрүнө кирет. Адам мурду менен дем ала турган болсо, балыктар бул бакалоор менен дем алат. Турасы бизде ВС. Жалын, от. Турасы бизде сел, суу болот. Эмнеге дегенибизде, тагыраагы оттун натыйжасында жалын болушу мүмкүн, суунун натыйжасында сел болот. Шамалдын натыйжасында куюн болушу мүмкүн, бирок бул жерде даража байланышы берилип калган. Көл дайыма толкун болот, бул болбой калат. Турасы бизде асы, ыктымалдуу байланыш, себеп натыйжа. Кийинкиси алхимия, сыйкыр. Алхимия бул сыйкырга таандык эмес, астрология бул тагдырга таандык эмес. БС тура. Велосипед, дөңгөлөк дегенибизде, тагыраагы велосипеддин бир бөлүгү дөңгөлөк боло турган болсо, унаанын бир бөлүгү дөңгөлөк. Турасы бизде БС. Жалкоо, иштерман, кайдыгер, альтурист. Турасы бизде ВС. Альтурист дегенибиз бул турист эмес. Турист деген бул мисалы шаар кыдырган адам. Альтурист дегенибиз бул менде болбой, элде болсун деген, эл үчүн иштеген адамды альтурист деп коебуз. ВС тура. 21-ден турасы А. 22-ден турасы сүйлөм толуктоо ГС. 23-түн турасы Б. 24-түн турасы В вагон. 25-тин турасы ГС. Текшердиңерби? Ооба. Анда кетти. Кийинкиси 12-нчи тест. Каталарыңарды 11-дин каталарын санагыла бир сыйра. Санадыңарбы? Ооба. Курт, жаныбар дегенибизде, жаныбардын бир түрү курт боло турган болсо, өсүмдүктүн бир түрү алма. Турасы бизде В.
Таймаш утуш. Таймаштын натыйжасында утуш боло турган болсо, мелдештин натыйжасында жеңүү болот. Турасыз бизде асы. Ары бал. Арынын негизги милдети балды чогултуу болсо, кудуктун негизги милдети сууну чогултуу. Турасыз бизде асы. Айнек терезе. Терезенин негизги курамы айнек боло турган болсо, пайдубалдын негизги курамы цемент. Пайдубал дегенибиз бул эмне? Ким айтат? Айжаркын. Адича. Кимге Фундамент да. айтасыңар? Фундамент, туура. Фундаменттин кыргызчасы бул бизде пайдубал болот, э. Бешинчиси тамак, оокат дегенибизде толук эмес синоним сөздөр. Жумуртка, тукум, бысы туура. Отун, тарынды. Отундун натыйжасында тарынды пайда болот. Тарынды дегенибиз бул отунду аралагандагы опилканын кыргызчасын тарынды деп коебуз. Отундун натыйжасында тарынды пайда боло турган болсо, нандын натыйжасында күкүм. Туурасы бизде асы. Кой эт, койдон биз эт алабыз, койдон биз жүн алабыз. Туурасы бизде гсы. Падыша, вазир. Падышанын негизги жардамчысы вазир боло турган болсо, президенттин негизги жардамчысы премьер-министр. Туурасы бизде б. Имарат, бийик. Имаратты биз бийиктиги менен өлчөй турган болсок, тоону биз бийиктиги менен өлчөйбүз. Всы туура. Вагон. Трактор, агрономия. Трактор агрономия илимине таандык боло турган болсо, телескоп бул астрономия илимине таандык. Всы туура. Күйөө, кайне. Тагыраагы күйөөсүнүн иниси кайне боло турган болсо, аялынын карында эмес, сиңдиси бул балдыз болот. Туурасы бизде асы. Йогурт, айран дегенибизде туурасы бизде джем, кыям болуп эсептелет. Эмнеге дегенибизде, йогурт менен айран түргө кирет. Анан джем менен кыям дагы. Джем дегенибиз бул ошо кыям деген, э. Туурасы бизде бсы. Тамыр, суу. Тамырдын негизги милдети сууну өткөрүү жана сиңирүү боло турган болсо, венанын негизги милдети канды айландыруу. Всы туура. Оору, дары. Дары бул ооруну кетире турган болсо, самын бул микробду кетирет. Себеп жана натыйжа байланыш. Гсы туура. Айнек, идиш. Идиштин курамы айнек болушу мүмкүн, баштыктын курамы салфан болот. Туурасы бизде асы. Ат токур, эркек. Эркек балалуу болгондо кыргызда ат токур деп коет, кыздуу болгондо кырк жылкы. Туурасы бизде бсы. Келин, ийкемдүү. Келин, ийкемдүү деп бизге сыпаты берилген. Аял, боорукер. Гсы туура. Шаң, кайгы, антоним сөздөр. Кубаныч, муң. Бсы туура. Асы туура. Машина, отургуч. Машинанын бир бөлүгү отургуч болуп эсептелет. Туурасы бизде самолет, кресло. Эмне үчүн поезд купе болбойт? Машина отургуч дегенде определенный бизге баягы бир бөлүгүн айтып атат да. Эгерде машина салон деп келе турган болсо, анда биз поезд купе дегенди алмакпыз. Купе дегенибиз бул поезддин ичиндеги бөлмөнүн ичин баардыгын купе деп айтабыз. Ошон үчүн бул катадагы самолет, кресло. Самолеттун да бир бөлүгү бизде кресло болот. Гсы туура. Там салуу боло турган болсо, үй куруу. Бсы туура. 21ден туурасы Б, Бишкек. 22нин туурасы Г. 23төн туурасы Г. 24төн туурасы А. 25тен туурасы Б, Бишкек. Каталарыңар сынай калгыла. Санадыңарбы каталарыңарды? Ооба. Каталарыңар санап бүтсөңөр, анда темабызды баштайлы. Экинчиси бизде окуп жана түшүнүү бөлүмү болчу, э. Окуп жана түшүнүүдөн тест кайсыл берилди эле, кыздар, балдар? Номер 9. Тест номер 9, э. Ооба. Кача койгула.
Баштадык. Тексттин темасы кандай болушу мүмкүн дейт. Баскычтуулук сырлары туурасында бизде ГС. Экинчиси апаларды эске алуу менен автор эмнени айтууда? Ар бир нерсе өз убагында болушу керек. ВС. Үчүнчүсү 51 саптагы дөөлөт сөзүнүн мааниси ийгилик. БС туура. Төртүнчүсү төмөнкү тыйнактардын кайсынысы башкаларын жалпылап турат? ГС. Ар бир иштин маанилүүлүгүнө жараша убакыт бөлүп эмгектениш керек. ГС туура. Бешинчиси 13-15 саптарга карата 16-28 саптардын катышы кандай? Катышы деген экөөнүн ортосундагы байланыш деген сөз. Туурасы бизде тезисти далилдөө. БС туура. Алтынчысы баскычты өзгөрүүнүн адамга тийгизген пайдасы кайсы? Сабырдуу болуу. ВС туура. Жетинчиси 17-24 саптар менен 25-38 саптардын маанилик катышы ойду далилдөө. В. Тексттеги негизги ой кайсы абзацта дейт? 1-15 саптарда. Асы туура. Тогузунчусу тексттин маанайы эмнеге жакын? Ой жүгүртүүгө. БС туура. Онунчусу төмөнкүлөрдүн кайсынысы текст боюнча ката дейт? Баскычтуулук тамак бышырууда гана колдонулат деген ката. Экинчиси ката, демек асы туура. 10 тест берилди эле, окуп жана түшүнүүдөн. Ота. Жок, берилди эмес. Кеттик анда. Бүгүнкү өтө турган темабыз кыздар балдар. Бүгүн биз силер менен тыныш белгилерди баштайбыз. Экран демонстрация болду. Экран барыңар көрүнүп атабы? Ооба. Жакшы анда. Анда сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин карап турганыбыз тыныш белгилер. Тыныш белгилердин ичинен биринчи эле чекитти карайбыз. Чекит дегенибиз бул жай сүйлөмдөрдө, башкача айтканда күчтүү сезим менен айтылбаган сүйлөмдөрдө чекит коебуз. Мисалы, Актан Стамбулда окуйт. Бүгүн сабакка барам дей турган болсок, бул жай сүйлөм болгондугу үчүн аягына чекит белгисин коебуз. Экинчиси, инициалдардан кийин сөзсүз чекит белгисин коебуз. Инициалдар дегенибиз, мисалы, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Чыңгыз деген сөздүн чысын алып биз кыскарттык, демек чы сөзүнөн кийин чекит коебуз. Төрөкуловичтин тысын алдык, демек андан кийин да чекит коебуз, Айтматов деп жазабыз. Же болбосо, мисалы, Касым Тыныстанович Тыныстанов дей турган болсок, эртең жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде силерге кыргыз тили бөлүмүндө мындай суроо келет. Кайсыл вариантта тыныш белгиси ката коюлган вариант бар, же болбосо тескерисинче туура коюлган тап дейт. Ошондо карайсыңар. Эгерде мисалы ушундай адам атын кыскартып келе турган болсо, ортосунда мисалы чыдан кийин чекит коюп, тыдан кийин чекит койбой Айтматов жазып кое турган болсо, муну автоматтык түрдө ката деп белгилейсиңер. Үчүнчүсү, айрым кыскартылган сөздөрдөн кийин дагы бизде чекит коебуз. Кыскартылган сөздөр дегенибиз киринди жана кызматчы сөздөрдү кыргыз тилинде кыскартканыңарда дайыма чекит менен кыскартасыңар. Мисалы, башкача айтканда, жана башка, тагыраак айтканда, биздин заманга чейин десек, буларды кыскартууда дайыма чекит менен кыскартасыңар. Экинчиден, мектептерде көбүңөр кыскартканыңарда эме кылып кыскартасыңар. Жана башка дегенде ЖБ деп эле коесуңар да. ЖБ деп туруп эле анан бнын аягына чекит койбой койсуңар. Бул автомат түрдө ката. Кыргыз тилинде сөзсүз коюлат. Инициалдардан кийин эме киринди кызмат сөздөр кыскартканыңарда аягына да сөзсүз чекит коюшубуз керек. Андан кийин сүйлөм улана турган болсо дагы, жана башка деген сөздү кыскарта турган болсок, ЖБ дейсиңер да, бдан кийин чекит коюп, анан сүйлөмүңөр уланып кетет. Төртүнчүсү, номерленген катарда сандардан кийин эмне коет экенбиз? Чекит коюшубуз мүмкүн. Мисалы, биринчи баш сөз, экинчи негизги ой дегендерде чекит коюшубуз мүмкүн. Же болбосо чекит эмес, жарым каша келиши мүмкүн. Азыр эле могул экранды карасаңар, 1, 2, 3, 4 дегенде бизде каша турат. Көрүп атасыңар, жарым каша. Мына ушул дагы туура болуп эсептелинет. Же болбосо жарым каша эмес, эмне коюп коюшубуз мүмкүн экенбиз? Чекит да койсок, ал дагы туура болуп эсептелинет. Жалпы жөнүнөн 4-төн түшүндүңөрбү, 4 эрежени? Ооба. Анда кеттик. Бешинчиси. Атама сүйлөмдөрдөн кийин дагы чекит белгиси коюлат. Атама сүйлөм көбүнчө көркөм адабий чыгармаларда келет дагы. Айлана чөйрөнү, ички сезимди билдиргендиги үчүн булардан кийин сөз чекит коебуз. Мисалы, райкомдун контору, же болбосо толгон ай. Толгон ай дей турган болсок, бул айдын толуп турган учурун айтып атат. Демек, толгон ай деген сөздү жазганыбызда чекит коебуз. Адам аты болсо, бул чогуу жазылат. Ал эми айдын толуп турган учурун көрсөткөн учурда атама сүйлөм болгондо, анда толгон айды толгон деп өзүнчө, айды өзүнчө жазасыңар. Саратан чаңкып, жер какшыган күндөр, же болбосо мисалы 2024 жыл.
деп жөн эле бир сүйлөм кыла турган болсок, бул дагы бизде атама сүйлөм болот. Алтынчысы, драмалык чыгармаларда ар бир сүйлөөчү кишинин атынан кийин чекит коюлат. Драмалык чыгармалар дегенибизде биз мисалы көбүңөр билесиңер, сахналаштырылып драмалык чыгармалар бул сахнага ылайыкталгандар, сахналаштырылган чыгармаларда, драмалык чыгармаларда көбүнчөсү кош чекит коюшат. Мисалы Эркин дейт. Ошол Жагыпбек Каныбектин досу дешкени чынбы? Тоту бала чактарда да дос болушуптур. Бул жерде мисалы Эркин сүйлөп атат, андан кийин Тоту сүйлөйт экен. Демек ар бир нерсени эме кылганыбызда, сүйлөгөн адам, сүйлөөчү адам сөзүнө чейин адамдын аты жазылгандан кийин чекит белгисин коебуз же болбосо кош чекит коебуз. Экөөнү тең туура деп эсептейсиңер. Кош чекит коюлганда да туура дейсиңер, же болбосо адам атынан кийин чекит турса, буну да туура деп эсептейсиңер. Анархан дейт. Ошол Каныбек өткөн күздөн бери Жапектин үйүнө дешет го. Бул жерде Тотудан кийин Анархан сүйлөйт экен мисалы. Эртең жыйыртыга киргениңерде адам атынан кийин чекит турса, андан кийин сүйлөм боло турган болсо, бул эмне деп чочулабашыңар керек. Буну силер эмне деп драмалык чыгарманын сүйлөөчү адамдын аты экен деп түшүнгүлө. Бул каратма сөз менен чогуу келет. Мисалы каратма сөздө мындай да. Мисалы Анархан ошол Каныбек өткөн күздөн бери Жапектин үйүнө дешет го десек, Анархан дегенди биз каратма сөз кылсак болот. Бирок каратма сөз сүйлөм башына келе турган болсо, үтүр коюлат дагы ошол деген сөз кичинекей тамга менен жазат. Бул учурда Анархан бул каратма сөздүн кызматын аткарат. Ал эми бул чекит турган учурда бул Анархан деген бул драмалык чыгармада ошол ролду аткарып аткан адамдын аты катары кызмат аткарат. Демек аттан кийин үтүр эмес чекит коюлат. Түшүндүңөрбү? ооба. Жакшы. Жетинчи учурун карайбыз. Жетинчиси бизде ремарка. Ремарка дегенибиз эмне? Ремарка дегенибиз сүйлөмдүн өзүнчө бир түрү болуп эсептелет дагы. Бул драмалык чыгармаларда көп келет, пьесаларда. Бул тагыраагы автор дун чыгармадагы сахнада кандай эмне кылыш керек, кантип басыш керек, кайсыл жерден күлүш керек, ички сезимин, жүрүм турумун кошумча иретинде айта турган болсо, анда бул кашак алынып жазылат дагы, сөзсүз ремарканын аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, Бекмырза дейт, чекит. Бекмырза деген сүйлөш керек азыр, кайра чыгып дейт. Ушул маалда Бекмырза кайра чыгыш керек экен. Мына кайра чыгып деген кашанын ичине жазылды дагы, чекит коюлду. Эмне кыйкырасың? Бирдеме болдубу дейт. Андан кийин ким? Өмүр чыгып сүйлөт экен. Эгер элдин колуна тийсек, алар бизди кескилеп өлтүрөт, үнүн көтөрөт. Ушул маалда өмүр үнүн көтөрүш керек экен. Демек бул могу кашанын ичиндеги сөз бул ремарка болуп эсептелет дагы, ремарканын аягына сөзсүз чекит белгиси коюлат. Эсиңерден чыгарбагыла. Жыпаркүл ооба, ал абдан коркунучтуу адам. Алымбек күлөт. Ушул маалда Алымбек күлүшү керек экен. Демек бул дагы ремарка болуп эсептелет. Түшүндүңөрбү? Ооба. Жакшы. Түшүнсөк, кеттик. Баштан баштап кыскача конспекти кыла калгыла. Бир мисалдан жазып баштагыла. Баштагыла жаз.
Жазып бүттүңөрбү? Бүткөндө айткыла котороюн. Которой респагай? Бүттүңөр барыңар? Ооба, бүттүк. Бүткөн болсо котороюн кийинкисине. Мындан дагы бир мисалдан жазгыла. 5-нчиде атама сүйлөмдөн бир мисал, анан драмалык чыгармалардан бир мисал жазып койгула. Бүтөй дедиңерби кыздар балдар? Азыр. Бүткөндө айткыла, кийинкисине котороюн, э?
Бүттүңөрбү? Бирден эле мисал жазбайсыңарбы? Бирден, экиден эле. Бүттүңөрбү баарыбыз? Мен Бүттүк. бүттүм. Кеттик анда кийинкисине жазгыла. Ремарка дайыма кашанын ичине жазылат дагы чекит коюлат деп жазгыла. Бүт могу баарын көчүрбөй. Анан бир эки мисал жазып койгула болду. Бекмырза менен Өмүрдү жазып койгула же Жыпаргүлдү жазгыла бирөөсүн мисал. Бүттүк агай. Бүттүк агай. Баарыбыз бүттүкпү? Жалпы республикалык тестирлөөдөн мына чекиттин ушундай 7 учуру келет. 7 учурунун бирөөсү келиши мүмкүн. Бул силерге тыныш белгилери деген бөлүм бар болуп келет. Бир 3 суроо тыныш белгилер боюнча. Ошонун бирөөсү ушу чекит боюнча келип калышы мүмкүн. Же варианттардан келет. Экинчиси болсо бизде суроо белгиси. Суроо белгиси суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына коюлат дагы. Дайыма эсиңерде болсун, суроолуу сүйлөм экенин билиш үчүн интонация менен окушубуз керек болот. Суроолуу сүйлөмдөрдү биринчи эле Б мүчөсү. Б мүчөсү суроо баяндооштун аягына Б мүчөсү улана турган болсо, баяндоош дегенибиз кыймыл аракет этчи сөздүн аягына жалгана турган болсо, анда бул суроолуу сүйлөмдү уюштурат. Мисалы, мойнуңдагы милдетиңди унуттуңбу? Эртең сабак болобу? Тайкем келдиби дей турган болсо, бул учурда Б мүчөсү суроолуу сүйлөм болуп эсептелет. Экинчиси сурама бөлүкчөсү бар, деген. Сурама бөлүкчөсү сүйлөм ичине келе турган болсо, бул дагы эмне? Суроону уюштурат. Мисалы, Эркинбек, сен былтыр кош айдагансың, суроолуу сүйлөм болот. Тайдын этинен да артык экен, же түшүндүңөрбү окуучулар, дей турган болсом, бул жерде сурама бөлүкчөсү дагы эмне? Суроо белгисин уюштурат. Үчүнчүсү, бейим деген учур бар бизде, же болбосо беле, же бекен деген. Эгерде сүйлөмдө бейим дегенибиз бул Б дейм деген сөз, беле болсо Б эле, бекен болсо Б экен деген. Мисалы, сиз байкабай каласыз бейм. Сиз байкабай каласыз бейм дегенде, көбүнчөсү бейм деген сөздү көргөндө окуучунун көбү милдет. Бул ката сөз да, мындай сөз жок да деп. Бул бар. Бул мындай болуп атат ошондо. Сиз байкабай каласызбы дейм дегенде биз кыскартып кыргыз тилинде бейм деп жазсак болот. Же болбосо, агай, сиз самолеттон секирдиңиз беле? Секирдиңизби эле деген сөз, бирок бизде беле деп биз кыскартабыз. Агай, сиз самолеттон секирдиңиз беле? Суроо берип атабыз. Бул суроону уюштурган сөздөр. Бейим, беле, бекен дегендер. Төртүнчүсү, кээде күмөндү го деген бөлүкчө бар. Го бөлүкчөсү бул суроону уюштурган учурлар бар. Мисалы, чамасы небереси болосуңго? Ушул кубанычыңа караганда касейинден кат келген го сага. Го деген бөлүкчө бул жерде суроону уюштуруп атат. Көзүңөр курчуңар жакшылап байкагылачы. Тагыраагы Ч мүчөсү. Ч мүчөсү бизде суроону уюштурган мүчөлөрдүн бири. Бул дагы
Эми бирок эсиңерде болсун. Азыркы өткөн мен мисалы б деген же болбосо го деген, дегендер дайыма эле суроону уюштурбайт. Эгерде сүйлөм ичинде суроону уюштурбаса, анда булардын аягына чек эме суроо илеп суроо белгиси эмес, эмне коюлат экен? Чекит коюлат экен. Мисалы, ал көптөн бери комбайн айдап жүрбөйбү? Жүрбөйбү дегенибизде биз суроо берген жокпуз. Жай сүйлөм болду. Демек чекит коебуз. Ал эми ал көптөн бери комбайн айдап жүрөбү десек, анда суроо коймокпуз. А бул жерде Б мүчөсү уланды, бирок суроону уюштурган жок, ошон үчүн чекит койдук. Бул сенин колуңдагы иш эмеспи? Суроо берген жокпуз. Анда чекит коебуз. Бирок каттар мындай абалга жетет деп ким ойлоптур? Ыптыр мүчөсү уланды. Бул учурда дагы суроону уюштурган жок, демек суроо белгисин койбойбуз. Мисалы, анда балдар ого бетер күлбөйбү? Күлбөйбү дегенибизде суроо берген жокпуз. Биз жай сүйлөм болду. Суроолуу сүйлөм деле кылсак болот, жай деле сүйлөм, Кандай жооп берүүнү билем го. Го деген бул бөлүкчө. Биз жаңы эле гону айттык бизде суроону уюштурат деп. Бирок бул жерде суроолуу сүйлөм эмес, жай сүйлөм болгондугу үчүн аягына чекит коюлду. Түшүндүңөрбү? Суроо белгисин. Ооба. Баарыбыз түшүндүкпү, кыздар, балдар, калганыбыз? Ооба. Жакшы. Түшүнсөк, анда кыскача конспекти кыла калгыла суроо белгисинде ар биринен бирден мисал жазгыла. Жазып бүттүм. Бүттүк агай. Жаздыңарбы?
Бүттүңөрбү? Азыр ага. Бүттү агай. Бүттүңөрбү? Ага. Кеттик. Бүттүк агай. Бүттүкпү бардыгыбыз? Ооба. Ооба бүттүк. Андан кийинки биздин карай турган темабыз бул илеп белгиси. Илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөрдүн баарына илеп белгиси коюлат деп айтабыз, Биринчиси сырдык сөздөрдө. Сырдык сөздүн аягына сөзсүз илеп белгиси. Эгерде сүйлөм ичине сырдык сөз катыша турган болсо, анда ошол сүйлөмдүн аягына сөзсүз илеп белгисин коесуңар. Эмне үчүн? Сырдык сөз бул адамдын эмоциясын билдиргендиги үчүн кубануу, таң калуу, ыраазы болуу, чочуу, кайгыруу, капалануу, ар кандай адамдын эмоциясын билдиргендиги үчүн сырдык сөз ички сезимден чыккандыгы үчүн сырдык сөз катышкан сүйлөмдөрдө сөзсүз илеп коюшуңар керек. Мисалы, гүлдүн көрктүүсү кызгалдак эмеспи, чиркин. Чиркин деген сөз бул жерде бизде эмне? Сырдык сөз, демек илеп коебуз. Баракелди, булардын эрте келгени карачы. Баракелди деген сөзүбүз бизде сырдык сөз, демек аягына илеп коебуз. Унчукпа, кокуй акырын. Кокуй деген сөзүбүз бизде сырдык сөз, демек аягына илеп коебуз. Ой шумдук ой, кандай чебер жандар десек, шумдук ой деген сөзүбүз бизде сырдык сөз. Эгерде сүйлөм башына келген сырдык сөз күчтүү сезим менен айтыла турган болсо, андан да күчтүү айтыла турган болсо, анда сырдык сүйлөм башына келген сырдык сөздү сөздөн кийин илеп коюп, анан сүйлөмүбүз жазылат. Мисалы, баракелди, күндүн ысыгын кара. Же болбосо, о чиркин, ушундай да жер болобу? Бах, кандай эркиндик. Бах деген сөзү сырдык сөз, демек бах сөзүнөн кийин илеп коебуз. Андан кийин сүйлөм баштамга эмне жазылат дагы? Сүйлөм аягына да илеп белгиси коюлат. Сырдык сөзгө илептин коюлушу түшүнүктүүбү? Ооба. Жакшы. Андан кийинкиси
күчтүү сезим менен айтылган буйруу маанисиндеги сөздөрдүн аягына дагы илеп белгиси коюлат. Мисалы, сен менин жылдызымды түшүрбө дей турган болсок, же болбосо ала тоо өрүшүнө шек келтирбегин. Шек келтирбегин бизде буйруу маанисинде. Ай жолдош, токто, кайтартыңа десек, кайтартыңа дегенибиз бизде эмне буйрук маанисинде айтылды, демек илеп коюлду. Жабешикти десем, мисалы, бул учурда дагы илеп коебуз. Кайраттангыла, жигерден келе, ар бириңер алып күчүңөрдү чыгаргыла. Кайраттангыла, жигерден келе дегенибизде бул жерде экөө тең бизде күчтүү сезим менен буйрук иретинде айтылгандыгы үчүн ар бирине илеп коюлат. Чыгаргыла деген сөзүбүз дагы бул жерде эмне күчтүү эме буйруу маанисинде приказ буйрук иретинде айтылгандыгы үчүн аягына илеп койдук. Үчүнчүсү, кыргыз тилинде саламдашууда, ага жооп берүүдө, куттуктоодо айтылган сүйлөмдөр дайыма ички сезимди билдиргендиги үчүн аягына илеп белгиси коюлат. Ассалому алейкум деп айтканда көбүңөр чекит коюп коесуңар. Кээ бириңер чекити жок жазасыңар. Бунун баары ката. Илеп коюшубуз керек. Саламатсызбы дегенде суроо эмес, илеп белгиси коюлат. Саламатчылык деп ага жооп берүүдө дагы илеп белгисин коюшубуз керек, сөзсүз. Же болбосо каалоо айтканда, мисалы, о ишиң илгери болсун, берекет болсун, бактылуу бол, алай болсун, айтканыңар келсин дей турган болсок, бул сүйлөмдөрдүн баардыгы адамдын ички сезиминен чыккандыгы үчүн биз илеп коюшубуз керек. Көп окуучулар мынтип ойлойсуңар, илеп десе бакырып сүйлөсөң илеп коюлат, жай айтсаң чекит коебуз деп. Ката, андай эмес. Мисалы, саламатсызбы деп кыйкырып айтсаң деген эме илеп кой, анан саламатсызбы деп жай айтсаң чекит коем деген түшүнүк жок. Жай айтсаң дагы, кыйкырып айтсаң дагы саламдашууда, ага жооп берүүдө сөзсүз илеп белгисин коесуңар. Түшүндүңөрбү? Түшүнүп атсыңарбы? Ооба. Кеттик анда кийинкиси. Күчтүү сезим менен айтылган тилек каалоо маанисиндеги сүйлөмдөрдүн аягында дагы илеп белгиси коюлат. Азыркы эле айтканым. Мисалы, канатыңдан жазып талпынгын дей турган болсок, жолуңар ачылсын, бакыт таалайыңар ачылсын, зоболоңор көтөрүлсүн. Бүт каалоо тилек айтканыбызда, мисалы, бирөөнүн туулган күнүнө каалоо жазсаңар дагы аягына илеп белгисин коюшуңар керек. Бешинчиси, ураан чакырыктардын соңунда сөзсүз илеп белгиси коюлат. Мисалы, жашасын эркиндик, алга Кыргызстан, Манас деп ураан чакырдык десек, Манас деген ар бир сөздөн кийин илеп белгисин коебуз. Анткени бул ураан. Ураандар кыргыз тилинде илеп белгиси менен жазылат. Кийинкиси, алтынчысы, сүйлөм башына келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, андан кийин илеп белгисин коебуз. Каратма сөздү мисалы биз өткөндө мынтип өтөбүз, кыргыз тилчилер. Каратма сөз сүйлөм башына келсе өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлат. Каратма сөз сүйлөмдүн ортосуна келе турган болсо эки чекесине үтүр белгиси коюлат. Каратма сөз сүйлөмдүн аягына келе турган болсо өзүнө чейин үтүр белгиси коюлат деп. Бирок сүйлөм башына келген каратма сөздү күчөтмө мааниде күчтүү сезим менен айта турган болсок, анда илеп белгисин коесуң. Мисалы, иничектерим, биз үчүн, элиңер, жериңер үчүн, душманыңы чала көргүлө. Иничектерим деген сөзүбүз бизде бул жерде каратма сөз. Сүйлөм башына келгендиги үчүн иничектерим дегенден кийин илеп коюп, биз үчүн дегенди баш тамга менен жазасыңар. Илеп коюлгандан кийин эч качан сүйлөм кичинекей тамга менен жазылбайт. Экинчи учурун карайбыз. Эми каратма сөз бизде мисалы 2-3 сөздөн турушу мүмкүн. Андай болгон учурда ортосуна үтүр белгиси коюлат. Мисалы, кымбаттуу студенттер, окуучулар дегенден кийин мен үтүр да койсом болот, бирок күчтүү сезим менен айта турган болсом, мен эмне илеп да коюшум мүмкүн. Кымбаттуу студенттер, окуучулар, мыкты окуп, талбай эмгектенип, тайбас максаттарга бет алгыла. Студенттер, окуучулар дегенибиз бул жерде каратма сөз. Эки каратма сөз дал келгенче ортосуна үтүр коюп, аягына илеп койдук. Түшүндүңөрбү? Ооба. Эгерде каратма сөз сүйлөм ортосуна келсе, анда илеп белгиси коюлбайт. Мисалы, о таксыр, шайтандын тилине кирбе, анын тили у дей турган болсок, о таксыр дегенде таксыр деген сөз бизде каратма сөз болуп атат да, сүйлөм ортосуна келди. Ал учурда илеп койбойсуңар, анткени эки чекесине үтүр коесуңар. Оонун алдына, аркасына коесуңар, таксырдан кийин илеп үтүр коесуңар. Илеп кое албайсыңар, сүйлөм ортосуна келе турган болсо. Түшүндүңөрбү? Ооба. Жакшы анда. Илеп боюнча жалпы түшүндүңөр, Ооба. Жакшы, конспектти кылып баштагыла. Бирден мисал жаза калгыла. Сырдык сөзгө ушу сырдык сөздөн этият болгула. Эртең тестке киргенде ушундан алданып калбагыла. Сырдык сөз катыша турган болсо, сөзсүз илеп коесуңар.
JRTTSке киргенде силерге атайын могу сырдык сөздү белгилеп метка кылып бербейт. Ички адамдын сезиминен чыккан капырай, шумдугой, не деген жандар дей турган болсоң, капырай деген сөзүбүз бизде сырдык сөз. Значит, бул сүйлөмдү жай айтсаң дагы илеп белгисин коесуңар аягына. Түшүнүңөрбү? Жазкыла. Бүттүк агай өткөрөрүзбү? Мындан дагы 1ден 2 мисал жазып койгула.
Agay. Agay бүттүк. Которуп коюң. Бүттүңөрбү? 6-dan жазып кыла балдар. Бир мисал жазып койгула мындан. Ушу менен сабагыбызды аяктайлы. Мен кийинки группам сабак башталат азыр, Саат болуп калыптыр. Жаздыңарбы? Ооба. Жазып бүтсөк үйгө тапшырма. БГР, кыргыз тилинин практикалык грамматикасы деген бар. Ошондон тест номер эмени жазып кыла. Тест номер 1-ди андан. Же бирди аткардык бересиздер менен. ПГРдан тест номер 1, АСТдан тест номер 13. Түшүнүктүү? Ооба. Жакшы, анда саламатта калгыла. Суроолоруңар болсо группага жазасыңар, Агай канчынчы тест дейсиз? Тест номер АСТдан 13, М, ПГРдан болсо 1.